Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Кутман күн. Назарыңыздарда Талас ФМ жааматтык радиосунун алып баруучусу Айгүл Сакеева. Бүгүнкү берүүдө биз экономикалык зомбулук темасына маек курабыз. Экономикалык зомбулук деген эмне? Ал кандай кесепеттерге алып келет? Өзүбүздү бул көрүнүштөн кантип коргосок болот? Бул суроолорго эксперттер жана шаар тургундарынан жооп издейбиз. Ажырашуу процесстери боюнча жактоочу Марина Эдигееванын айтымында экономикалык зомбулук көп учурда ажырашууга алып келет. Экономикалык зомбулук көп эле кездешет. Бул мындай көп байкалбаган, көзгө көрүнбөгөн дегендей зор зомбулуктун түрүнө кирет. Психологиялык зор зомбулуктун бир түрү деп айтса деле болот, бирок андан дагы таасири кем эмес, зыяны. Себеби экономикалык зор зомбулуктан да ажырашкан үй бүлөлөр бар. Эксперт белгилеп кеткендей, аялы бала карап үйдө отуруп калганда жолдошу анын керектүүлөрүнө акча бергенден баш тартып, кийим-кече, гигиеналык каражаттарын алып бербей коет. Экономикалык зомбулук психологиялык менен коштолуп физикалыкка өткөндө аялдар ажырашууга барууга туура келет. Сырттан айтат го, жашынакай эле жашап атышкан депчи. Бул нерселерди эч ким байкабайт, эч ким көрбөйт. Анан кийин барып уже физикалык зомбулукка өткөндөн кийин үй бүлө ажырашып кетти. Анан көп учурда ошо аялга күнөө коюп атышпайбы? Бир жолу уруп койсо эле ошо үй бүлөңдү бузуп кете бересиңби? Үй бүлөңдү сактаганга аракет кылбайсыңбы депчи. Ошол физикалык зомбулуктун артында экономикалык зомбулуктун, психологиялык зомбулуктун, кайдыгерликтин көптөгөн учурларын бул өзүнүн башынан өткөрүп, уже мындай чыдагыс абалга келдим деп өзүн сезет дагы, ажырашууга берет. Кээ бир учурда үй бүлөлөрдө сарамжалдуулукту ишке ашыруу максатында ашыкча үнөмдөп экономикалык зомбулуктун элементтерине өтүп кетиши мүмкүн. Эксперттин айтымында чектен ашпоо керек. Ушул экономикалык зор зомбулук менен үй бүлөнүн акча каражатты чогуу үнөмдөп топтоо, кайсы бир чогуу бир максатка жетүү деген план менен өздөрүн өздөрү чектөөнүн ортосунда, орусча айтканда грань деп коет, кыр бар. Ошол кырдан ашып кетсе эле уже экономикалык зомбулукка өтүп кетет. Жанагындай үнөмдөөнүн дагы чеги болот. Кыргызстанда кеңири тараган көрүнүштөрдүн бири бул бир нече үй бүлөнүн каражаттарын бир улгайган адамдын кармоосу. Мисалы, үйдүн аксакалы же чоң энеси баардык балдарынын акчасын кармайт. Эдигееванын айтымында келиндер үчүн бул көйгөй жаратышы мүмкүн. Таласта үй бүлөлөр бар. Бир туугандардын тапкан акча каражаттары чогуу топтолуп, ошо энеси же атасы жана кармай турган учурлар болот. Абдан кыйын, анткени алардын малы дагы дыйканчылык менен иштесе, ал нерсе да бир жерде топтолот. Анан чоң ошо атасы же чоң апасынын уруксаты менен гана сарпталат да. Анан ушундай учурларда келиндерге абдан кыйын келет деп угуп эле жатам. Себеби дегенде аялдын муктаждыктарын эске албай коет да. Өзгөчө чоң аталар кирешеси бир болгону менен көйгөйлөрү өз-өзүнчө. Албетте ушундай чоң нерселерди чогултуп туруп алып берген бул оңой, ынтымак болгону эң жакшы. Бирок ушул учурларда дагы аял кишинин балдардын муктаждыктарын эске алып туруш керек. Эске алып турган үй бүлөдө мындай чырлар болбойт. Ал эми таза эле иштетип гана анан кийин акчалардын баарын чогултуп бир жерге коюп койгон болсо, бул мындай кулчулукка окшошуп кетет да. Чектен чыкпаш керек. Атын айтуудан баш тарткан жаш келиндин айтымында, ал жаңы үй бүлө куруп, жолдошу кайын журту менен чогуу өмүр сүрүп баштаганда муктаждыктары үчүн акча сурагандан тартынып, өз ата-энеси бир туугандарынан сурачу. Кийин жолдошу менен сүйлөшүп, анын муктаждыктарына каражат берүү маанилүү экенин түшүндүргөн. Үйдөгү финансылык каражаттан өзүнчө бөлүп дагы акча сурасаң, мисалы, башында кайнэнең же күйөө тараптан түшүнбөстүктөр жаралат экен да. Ай, сен үйдө эле отурасың го, бала менен
ал кийимди каяка киесиң же өзүңө өзүң каранып кам көрүп калсаң сен эмне үчүн өзүңө каранып атасың же бир жака барасыңбы, иштебей элесиң го, үйдө эле олтура бер да балаңа карачы канча нерселер кетип атат, үйгө канча нерсе кетип атат деп эле үйдө олтургандыктан сага эч нерсенин кереги жок го, дагы эмне керек деген нерселер көбөйрөт экен да. Анан баарына макул боло берсең өзүңө эч нерсе албай калат экенсиң. Ошон үчүн бул нерседен чыгуу мен үчүн аябай оор болду десем болот. Экономикалык зомбулуктун дагы бир элементи бул үй бүлө мүчөсүнө өз өзүн өнүктүрүүгө, билим алууга мүмкүнчүлүк бербөө жана тыюу салуу. Бул чектөөлөр үй бүлө мүчөсүнүн эркиндигин чектеп, муктаждыктарын орундатууга тоскоол болот. Тилекке каршы мындай көрүнүш улана берсе, үй бүлөнүн ажырашуусуна алып келиши мүмкүн.